Assalamu alaikum урматтуу Кыргыз блог каналынын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Бүгүн деген бизде 9-октябрь, эртең болсо 10-октябрь күнү биздин кыргыз курамабыз Катар курама командасы менен ойун өткөрөт. Октябрь айында биздин курамабыздын 2 ойуну бар. Биринчи oyun бул эртең боло турган Катар менен боло турган oyun, экинчи oyun болсо бул 15-октябрь күнү Дөлөн Өмүрзаков стадионунда Түндүк Корея менен ойнойбуз. Бул оюндардын бардыгы 2026-жылкы дүйнө чемпионатына тандалуу оюндары. Достор, эң жогорку коэффициент жана эң чоң утуш футбол эмоцияларынын башкы демөөрчүсү 1xBet букмекердик компаниясы экенин эскертем. Ылдый жактагы шилтемени басып, экрандагы промокод менен катталыңыз жана биринчи депозитиңизге 35 000 сомго чейин бонус алыңыз. Сүйүктүү командаңызды тандап, 1xBet букмекердик кеңсеси менен негизги спорттун түрүнө көз салыңыз. Буга чейин 3-октябрдан 8-октябрга чейин биздин кыргыз курамабыз Сауд Арабиясында Жидда деген шаарда өзүнүн окуу машыгуу жыйындарын өткөргөн болчу. Бүгүнкү күндө Катарга учуп келишти. Алар болсо азыркы учурда Доха шаарында эртеңки боло турган оюнга даярданып жатышат. Эртең оюн дүйнөлүк чемпионаттын стадиондору болуп эсептелген Эль Тумама деген стадиондо оюн өткөрүлөт. Буга чейин башка стадиондо пландалган болчу өткөрөт деп, бирок Катар футбол федерациясы ушул Эль Тумама стадионуна жылдырды. Бул стадиондо деген Португалия, Испания, Хорватияга окшогон күчтүү командалар өздөрүнүн оюндарын өткөргөн чемпионат, дүйнө чемпионатында. Бул стадион 45 000 кишиге ылайыкталган жана ушул стадиондо буйруса биздин кыргыз курамабыз да ойнойт. Катар курамасы боюнча, Катар курамасы негизинен Азия чөлкөмүндөгү эң күчтүү курама болуп эсептелет. Анткени деген акыркы 2 Азия кубогунда, атактап айтканда 2019-жылы жана 2023-жылы өткөн Азия кубогунун экөөнүн тең катарынан жеңип алган. Бирок деген акыркы оюнун карап көрсөк, сентябрда Түндүк Корея менен ойун өткөргөн Катар курама командасы, бирок ал оюнда деген 2-2 эсебинде тең чыгышты. Бардык футбол жөнүндө кабары бар адамдар ал жерде Катар утат, Катар разгромный счет менен, ири эсеп менен жеңишке жетишет деген ойдо болушкан. Мен деле өзүм ошондой ойдо болчумун, бирок Катар жакшы оюн көрсөткөн жокпу, же болбосо Түндүк Корея ошончолук күчтүүбү, анысы белгисиз. Бирок Түндүк Корея деген акыркы болуп гол киргизип, эсепти теңдеп, тең чыгып, биздин тайпабызда бир упайды иштеп алды. Азыркы учурда биздин курама командабыз А тайпасында жайгашкан. А тайпасында деген бизде 6 команда бар. Биринчи орунда Өзбекстан курамасы келатат 6 упай менен, андан кийин болсо Иран курамасы дагы 6 упай менен келатат. Үчүнчү орунда болсо Бириккен Араб Эмираттары 3 упай менен, 4-нчү орунда Түндүк Корея 1 упай менен, андан кийин 5-нчи орунда бул Катар курама командасы биз ойной турган, акыркы 6-нчы орунда болсо биздин кыргыз курамабыз келе жатат. Жана Катар курамасынын Түндүк Корея менен болгон оюнун көргөн болсоңор, Түндүк Корея курама командасы 2 голун тең алыстан узатылган соккудан киргизди. Биздин курама үчүн дагы бул мыкты шанс, анткени деген Кайрат Жыргалбек уулу бар. Кайрат Жыргалбек уулунун мурунку оюндарда узаткан соккуларын көргөнбүз. Эгерде ошондой эле соккуларды бул Катар курамасы менен болгон оюнда да узата турган болсо, анда биздин курамабыздын гол жаратканга чоң мүмкүнчүлүктөрү бар. Катар курамасы болсо Түндүк Корея менен ойногондо көбүнчө контр чабуул менен 2 голун киргизди. Атактап айтканда экинчи голун контр чабуулдан киргизди, биринчи голду болсо контр чабуулга баратканда Акрам Афифке Түндүк Кореянын оюнчулары өзүнүн айып аянтчасында эреже бузуп, ал жерден башкы калыс 11 метрлик айып соккусун коюп берди. Калыс демекчи, биздин Катар менен боло турган оюнубузда сингапурлук адистер, сингапурлук калыстар иштейт экен. Анда япониялык адис Ида Джунпей деген калыс иштейт экен. Ал эми анын жардамчысы болуп кытайлык Фуминг. Эсиңерде болсо 2019-жылы биздин кыргыз курамабыз сенсация жаратып 1-8 финалга чыгып, Бириккен Араб Эмираттары менен ойноп, ал жерден деген плей-оффко чейин чыкканда, плей-оффто дал ушул Фуминг башкы калыс болуп иштеп жаткан болчу ошол оюнда. Бирок ушул Фуминг плей-оффто биздин дарбазабызга 11 метрлик айып соккусун коюп, дал ошол 11 метрлик айып соккусунан кийин биз турнирден четтеп кеткенбиз. Жана азыркы учурга чейин көпчүлүк биздин көрөрмандарыбыз айтып келет, ал деген эч кандай
туура чечим чыгарган эмес, аны деген ошол Бириккен Эмираттар сатып алган деген ошон сөздөр айтылып жүрөт. Бирок эми биз эч нерсе билбегенден кийин буга чейин биздин кыргыз курамабыз Катар менен 2 жолу кескилишкен экен. Биринчисинде бул 2004-жылы кезигишиптир, анда деген жөнөкөй эле жолдоштук беттешкен. Анда деген биздин курамабыз менен Катар курамасы 0-0 эсебинде тең ойношуптур. Андан кийин болсо бул 2018-жылы оюн өткөргөн экен Катар курамасы менен биздин курамабыз, бирок анда деген биздин курамабыз Лекке каршы Катарга 1-0 эсебинде жеңилип калыптыр. Жана мунусунда дагы мен оюмча биздин курамабыздын жеңилбей упай топтогонго, упай алганга толук мүмкүнчүлүгү бар. Анткени мурунку оюндарды көргөнбүз. Бир топ эле Катарга караганда күчтүү курамалар менен аябай мыкты оюнду көрсөткөн болчу биздин футболчуларыбыз. Жана мунусунда дагы Максим Лисицин баш болуп, биз өзүбүздүн тайпабызда упай топтоп, бир аз да болсо өйдөрөөк көтөрүлүп, кийинки этаптарга чыкканга мүмкүнчүлүк алабыз, шанс алабыз деген ишенич чоң. Ушуну менен туугандар, видеобуз аягына келип жетти. Кимде-ким видеону аягына чейин көргөн болсо чоң ыраазычылык билдиребиз. Жана дагы биздин Telegram каналыбыз бар. Эгерде кимде-ким дүйнөдөгү болуп жаткан, футбол жөнүндө болуп жаткан бардык жаңылыктарды кыргыз тилинде окуп билип турам десеңер, анда ушул видеонун описаниясында ссылка бар. Ошол ссылка аркылуу кирип биздин Telegram каналыбызга катталып койсоңор болот. Сен дайым бийик учуп жеңиштерди арнап көркөңө, мекин үчүн өз күчүңдү